Кыргыз элчилиги Малайзиянын Борбор шаарына боз үй тартуулады. Оба, эми кыргыз боз үйү Малайзиянын борборунун көркүн ачат. Мындай жагымдуу кабар менен кыргыздын өнөрпоздору, мыкты инсандары биздин редакцияга келип сүйүнүчүн тең бөлүшүп кетишти. Анда кеп башынан болсун. 2015-жылдын 29 октябрынан 1 ноябрына чейин Малайзиянын Пудраджая шаарында эл аралык искусство жана маданият ислам фестиваль өттү. Фестивалдын негизги максаты Улуу Жибек жолунун жана байыркы Индия, Индонезия, Чыгыш Африканы байланыштырган жолдун баалуулуктарын көрсөтүү эле. Бул фестиваль быйыл 2-чи рет өткөрүлүп жатат. Ага Алжир, Кувейт, Тунис, Сауд Аравия, Оман, Кытай, Өзбекстан, Туркия сыяктуу өлкөлөр менен катар Кыргыз Республикасынын өкүлдөрү да катышып келишти. Фестивалда тигилген кыргыздын боз үйүн Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султанов менен Пудраджая шаарынын жетекчилиги бирге ачып беришти. 75 ууктан турган 5 канат боз үйдү бир жума мурун Малайзияга жибердик деген устат Төлөсүн Бектемиров кыргыздын көнөргүс мурасы болуп калган үйүнө кызыгып, суктангандар көп болгонун баса белгиледи. Анан боз үй тигилип бүткөндөн кийин баягы ичине кирип алышып, отуруп көрсөк болобу, жатып көрсөк болобу деп бул шырдактын, боз үйдүн ичине шырдактын кооздугу, бул жабык баштардын, оюн чийиндердин кооздуктарына аябай кызыгышып, ошол музейге, ошо биз фестивалга катышкан мамлекеттердин баардык оокаттары коюлду. Ошонун ичинен биздин боз үйгө көбүрөөк киришип, аябай кызыгышып, кыргыздардын үйү деп ошол жерге аябай жакшы бир нерсе калды да. Кыргыздар ушундай деп, кыргыз элинин аты чыкты ошол жерде. Анан бул боз үйдү өзүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн каражатынан алып ыраазычылык билгизет элек ошо Кылычбек Султановго. Кыргыз элин ошондой дүйнө жүзүнө алып чыгууда көп жакшы чоң салым кошту десек болот. Фестивалга катышкан өлкөлөрдөн бир гана кыргыз кол өнөрчүлөрү жашаган үйүн алып барып көрсөтүшкөн. Бул самалыкта кыргыздын боз үйү ою чүрүлгөн ички сырткы жасалгалары, шырдак кийиздери, чий эшиги менен биргеле элчи Кылычбек Султанов тарабынан туристтик шаар аталган Пудраджая шаарындагы музейге белекке берилген. Эми кыргыз боз үйү Малайзиянын борборунун көркүн ачат деп кубансак болот. Анткени Малайзия элдеринде жалаң жай болгондуктан ал жерде туристический шаар болот экен. Ал жерге баардык дүйнө жүзүнөн элдер келет экен. Баардык дүйнө жүзүнөн келген элдер ошо музейдин ичине кирип, ошо музейдин ичине киргенде эле ажайып кыргыздын боз үйү тигилип турат. Бул аябай чоң биз үчүн сыймык болуп, бир четибизден толкундап, бир четибизден сүйүнүп, аябай ыраазы болуп келдик. Кыргыздын маданиятын көрсөтүү, жайылтуу, тажрыйба алмашуу максатында барып келдик деген Кыргыз Республикасындагы кол өнөрчүлөр кеңешинин жетекчиси Жамбык Карымбекова фестивалдан аябай таасирленгенин айтат. Кыргызда сөз бар эмеспи, пейиштин төрөкен деген эң эле чокусу деген сөз да. Бул жерде алардын өлкөсү же болбосо ушу могорки мусулманчылыкка карата болгон мамиле чокус экен, пейиштин төрөкен десек болот. Мисалы үчүн биз улуттук кийимибизди көчөгө кийип жүргөндөн уялып бүт европалык кийимдерди кийип жүрөбүз. Алар өзлөрүнүн ошо улуттук кийимин бир жерде дагы башка кийим менен көргөн жокпуз. Мейли жетекчилиги керек болсо ырдаган артисттери дагы ошо улуттук кийимдерин эле эми артисттерге ылайыктанган өзгөчөлүктөрүн кийишти да. Анан ошондо мен түшүндүм, өзүнүн өлкөсүн, өзүнүн кийимин, өзүнүн бир тиги өзлөрүнө таандык маданиятын абдан сактаган эл экен деп түшүндүм да. Анан ошого карата тазалыгы, сервистик тейлөөсү дегеле баардык жагынан үлгү алсак болот. Биз барган жер мага ушул Этнайлды түстү да. Ушундай Этнайл бизде да болсо, ушундай келген туристтин баары ошону көрсө, ошого суктанса, анан ошол жерде улуттук тамагыбыздын маданияты болсо, ошол жерде керек болсо, чакан үй шартындагы тиги оюндарыбыздын маданияты болсо, анан ошолордун көрүнүлгөн бир мастер-класстары болсо, биздин жана этно кийимибиздин артыкчылыгы эмне да, мастер-классыбызды кошо көрсөтүп атабыз. Ошолордун баарын оозу ачырып, алар бир даяр кийим, бул эмес, даяр эмес. Ошо кездемени эле башына кийип туруп чыгып кетсе болгудай эмени тартуулап атабыз. Же болбосо боз үйдө ууктар мондай жатат, ар бери жатат, бир да мыгы жок, ошону жарым саатка жетпей тигип
койкойтуп тургузуп кеткенди көрсөтүп атабыз. Ошол сыяктуу жерибизди ушу Кыргызстанда болсо, ошол кооздукту биз дагы алардан да кооз жасай алабыз. Алардын жазалыгалары биздикинен шоонушпайт. Ошону көрсөтө турган бир жерибиз болсо деген кыял менен кайтты. Ал эми этно-дизайнер Аружан Алымбекова көргөзмөгө алтын мурас аталышындагы коллекциясын алып барган. Коллекция жогорку модага киргендиктен чет элдиктер кызыгуу менен кабыл алышкан. Бул этно кийим болгондуктан баягы апаларыбыздын оролгон макет элечек эмес, оролгон 35-40 метрлик ар бир 7 костюмга ошо 7 оролгон элечектин түрүн апардым да. Анан ошол эме сложный коллекция болду да, мен алып барган элечек көйнөк, анан сыртынан узун кемсел болду. Анан кемселдин ошол коллекцияда 10 костюм болсо, 10 тең кеп такыясы, ар башка кеп такыяларды кийди. Анан кеп такыянын үстүнө ошол элечектер оролду да. 2 даяр баш кийим болду, 3 даяр баш кийим. Калгандары болсо ошол ородум да. Анан бир эметкен жерибиз ошол эмеден кичине кыжалат болуп калдык да. Оролгонго убактыбыз эже. Убактыбыз бир аз тар болуп калды, бирок жетиштик да, ошол тар убакыт алдык, бирок баарын ороп бүткөнгө эжем келип жардамдашты, экөөлөп атып ошо жетишип чыктык. Анан мындай сахнага чыкканда элдер абдан кызыгышты да. Мен ошо биздин коллекция, Кыргызстандан барган коллекция өзгөчө болду деп айтсам болот да. Муундан муунга өткөн өнөрдү алып жүрүүчү уста чебер ууздарды Малайзияга коштоп барган журналист Азамат Кыязов эл аралык искусство, маданият жана ислам фестивалынын башкы максатына токтолуп өттү. Малайзияда Пудраджая деген жаңы шаар курулуп жатыптыр. Мына ушул шаардын жаңылыгы катары ошол жердеги жашаган улуттардын башын бириктирүү максатында, ошол шаардын имиджин көтөрүү максатында ошол шаардын мэриясы уюштурган көргөзмө экен да. Бул жерде ошол ислам өлкөлөрү, мусулман өлкөлөрүнүн башын бириктирип, ошолор өздөрүнүн улуттук үлгүсүндөгү, өздөрүнүн колоритиндеги буюм тайымдарды көргөзүп, өнөрпоздорун көргөзүп, кыскасы улуттарынын жүзүн таанытуу, анан ошонун аркасында достук мамилени чыңдоо, бири-бири менен тааныштыруу, алака алышуу, бул жыл сайын өтүп мындан ары улана турган иш-чара экен. Алар ошол эле учурда атайын ошого арнап музей уюштуруштур. Ушунун жаңы ачылышы болуп түптөп, биздин алгачкы буюм тайымдарыбыз ошого коюлду. Мына Кудай буюрса, Кыргыздын боз үйү, ошол боз үй музейге белек кылынды да. Ошол жердеги элчибиз Кылычбек Султанов мырзанын демилгеси менен, ошонун аракети менен ошол жерге Кыргыздын мыкты боз үйү белек тартууланды. Бул жакшы саамалыкка аттануу алдында катышуучулар арасында маданият министрлигинин нааразычылыктары болгонун айтышты. Фестивалга катышууну маданият министрлиги уюштурушу керек эле. Катышуу үчүн өзүбүз чуркап жүрсөк, министрликтин атын жамангандар келип, бизден $2000 акча сурашты деп нааразы болду Төлөсүн Бектемиров. Ошол боз үйдү дайындап, ошол жерге бардык комплекс менен барсын, ошол жерге бүт үрп-адаты, боз үйдүн ичине камтылган нерсеси бүт бардыгы болсун деп тырышып, монтип жүгүрүп атсам, ошол министрдин атынан боз үй маданият министрлигинин жамыны болуп, ошол жерде иштеген адамдар бар экен. Аларга барсам, алар башка нерсени айтышат да. Ой, боз үйдүн жана тышкы коймолордун кереги жок, анан алар ала алышпайт, анан алар кабыл алышпайт. Ич коймолордун эмне кереги бар? Кийизим элине жыгачын алып барып коюп коебуз. Сен бизге $2500 бере кал, $2000. Биз тияка алып барып кое коебуз. Өзүң кошуп алып келесиң, жолуңду өзүң чыгарып. Ушундай көп кырдаалдан өттүм да. Анан көрсө биздин эки жакка чыкканда маданиятыбыздан эмнеге жайылта албай калабыз? Эмне үчүн ушундай болуп калат десе, көрсө бул нерсе министрдин өзүнө жетпейт экен. Министрге жеткирбей туруп, министерствода иштебеген адамдар маданият министрлигин жамынып, ошол жерден чыгып кетип атышат. Анан бул нерсе, бул өзүбүздүн кыргыз элин өйдө көтөрүш эмес, наоборот артка тартыш болуп атпайбы? Кыргыз элинин маданияты ошол жака көрүнсүн деп биз жүгүрүп атсак, наоборот ал биз алып барчу оокаттарды кыскартып, өзүнө пайда түшүш үчүн, өзүнө акча табыш үчүн ошону артка тартып атат да. Бул деген бири-бирин баягы
көрө албастыктан илгери аталар бата берчү эле, элде болсун, эл ичинде сенде болсун депчи. Азыркылар менде болсун, менден кийин элде болсун деп калды да. Ошол жерде уулум чындыкты ачып чыкпаганда ушу баарыбыз бармакпыз. Ушундай акыбалда анткени көнгөн министрлик жана атын деле айтып, мен тааныбайм. Бетинен балким көрсөм көрүп жүргөндүрмүн, Дамир Алышбаева. Жөн эле ортомчулук кылгысы келип эле, мунукун деле алып туруп тиги өсү бирдемелерди кошуп эле, шыгылып эле гүл ала кылып, ал же боз үйт экенди билбесе, же боз үйдүн мындай таржыма калын билбесе, же кол өнөрчүлүгү жок түшүнүк болсо, анын ою боюнча катышты болуп, бул биздей жанакынча терең эмени камтыгысы келген жок. Просто катышкысы келет дагы, анан барган нерселердин ортосунан, же саткан нерселердин ортосунан таап, ушуга чейин министрлик ушуну эми министрликте баарын жаманатты кылбайлы, ошондой ортомчу кишилер чыккан. Мына ушуга чейин Экспо көргөзмөнүн баарына кыял барып келген. Алар ким эле ыйлайт, биздин кол өнөрчүлөрдү эптеп билип алып барса, ошо жерде Кыргызстанга деген бөлүнгөн жерден алар элик кылышып туруп, торговый палатадан бардык биздики деп туруп, кайра кыргыздардан акча сурап, жерине кыргызга кыргыз акча төлөткөн. Атигилер бекер берип атат, кыргызга кыргыз акча төлөтөт. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн баарын басып өткөнбүз. Ошо көп нерсе бар да, мындай эгер сырын чоого отуруп туруп ушуну ачып жатсак, ана мындан ары маданият ушу барган жерлер дагы, ошо фестивалдар дагы чыныгы эсин табат. Маданий иш-чарага бизде маданият министрлиги бар да. Маданий иш-чаралардын баарын өзү колго алып, көзөмөлдөп, кайсы өлкөдө кандай иш-чара болуп атат, баарын көзөмөлгө алып, анан ирети менен бизде канча кол өнөрчү бар, кимдер эмнени кылат, кандай таланттар бар, ал ошо талантка баа берүү дегенде бизде болуш керек, бизде орнош керек. Бизде бүт баары орду туруш керек. Кайсы талант кайсы өлкөгө кандай жарап берет. Мунун дагы сапаты бар да, жазалган оокаттын сапаты бар, эртең баран уят болуп калбаш керек. Туурабы? Ош базардан же бир колго тийген буюмду алып барып көргөзбөй, чыныгы уздардын колунан жасаган. Мына апаларга окшогон, эжелерге окшогон чыныгы таланттар. Ушу өзүнүн ишин билген адамдар көрсөтүп келсе, ошону шартташ керек.